Assalamu alaikum. Кадамжай каналынын подписчиктери, амансыздарбы? Биз Баткен областынын Баткен шаарындабыз, туугандар. Семинар болуп аткан бизде. Англияга барып келгендер боюнча бул грантка катышып, ошонун себебинен гостиницага келип калдык 3 күндүк окууга. Келип бул жакта гостиницада ушундай парник десе да болобу, кандай десе болот. Ушундай көрүп калдык. Ушундай кылып эле тосуп коюптур. Күндүн таптары менен ушинтип болуп, мына доллор гүлдөрүн гүлдөп турушун караңыздар. Бүт гүлдөр гүлдөп турат. Необычный өз гүлгө кызыккан адам экен, мындай гүлдөрү бар экен. Ананас окшоп кетет экен. Ушундай гостиницанын ичине ушундай гүл неме кылып коюптур. Караңыздар. Эч кандай печке, от жагуу, отопление деген жок экен. Полный закрытый кылып тосуп коюптур. Бул лимондордун терип кеткенден калган экен бул. Ушундай. Как гүл өстүргөн жер, лимон ошондой кылып коюптур да. Биз деле айылда ушундай кылып өстүрсөк болот экен өзү. Мына гүлдөр чоңдогон караңыздар. Мына гүлдөр гүлдөп турат. Январдын 24-сү бүгүн. 24-үдө ушундай. Бuyakta гүлдөрдү караңыздар. Гүлгө кызыккандар көрсөңүздөр ушундай кылыңыздар кеп калат. Мына гүл негизи гүлдөйбү, биринчи жолу көрүп атам. Ушундай кылып эле тосуп, полный закрытый кылып койсо болот экен, эң оңой жолу. Как теплица, парник кылып иштетсе да болот окшойт. Гүлгө кызыккан экен хозяин гостиницанын эгеси. Ушундай гүлдөрдү өстүрөт экен. Бuyakта доллар гүлдөр дейт. Гүлдөгөн. Ушундай кызыктуу видеолордон эми колдон келишиче чыгарып турабыз. Лайктан басып, комментарийден жазып турабыз.